Өзбекстан Республикасынын эгемендүүлүк күнү Кыргызстанда чоң салтанат менен белгиленди. Бул майрамга өлкөбүздөгү бардык мамлекеттердин элчилери, өкүлдөрү жана меймандар куттуктоолорун билдиришти. Өзбекстан Республикасы эгемендүүлүктүн 32 жылдыгын белгиледи. Бул тарыхый окуяга байланыштуу кошуна мамлекеттин дипломатиялык өкүлчүлүктөрү ар түрдүү иш-чараларды өткөрдү. Айтсак, Кыргызстандагы Өзбекстан элчилиги эки өлкөнүн карым-катышынын расмий түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгында белгиледи. Бул өлкөнүн демократиялык жана социалдык багыттуу экономикалык потенциалынын жогорулагандыгын жана эл аралык аренадагы бедели тууралуу кабардар боло алдык. В частности, наш посол в Кыргызстане Хуршид Мирзахидов сообщил, что на современном этапе страна под руководством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева уверенно идет по пути масштабных реформ, направленных на дальнейшее развитие страны и повышение благосостояния народа. В стране реализованы масштабные реформы по устойчивому развитию экономики, всесторонней поддержке предпринимателей, защите частной собственности, реформированию налоговой системы, созданию благоприятной деловой среды для представителей бизнеса. Өзбекстандын 2022-2026 жылдарга коюлган жаңы Өзбекстан стратегиялык өнүгүүсү тапшырмаларды жана милдеттерди аткаруу, коомдук турмушту түп тамырынан бери өзгөртүү процессин уюштуруу, 3-чү Ренессанстын илимий, рухий, социалдык экономикалык негизи деп белгиледи Өзбекстан Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин кеңешчиси Бактиёр Розбакиев. Эки өлкөнүн башчыларынын саясий эрки менен көп жылдардан бери келаткан татаал көйгөйлөр чечилип, эки тараптуу кызматташуунун интенсивдүү шарты түзүлдү дейт ал. Было подчеркнуто, что международные инициативы главы государства получили широкую поддержку мирового сообщества. Внешнеполитический курс нового Узбекистана привел к кардинальным изменениям в политической атмосфере в регионе Центральной Азии, осознанию тесной взаимосвязанности и взаимозависимости на субрегиональном и глобальных уровнях. Благодаря продуманной, открытой, конструктивной и прагматичной политике Шавката Мирзиёева решены сложные проблемы, которые ждали решения на протяжении многих лет. Среди них делимитизация, демаркация государственных границ, упрощение пересечения государственных границ, эффективное использование внутренних и международных транспортных коммуникаций, а также водных ресурсов. Благодаря политической воле президента Узбекистана и Кыргызстана проблемы между двумя странами не только прекратились, но создали новые условия для интенсивного развития двусторонних отношений. Особенно акцент был сделан на новую страницу в истории двусторонних отношений, которую открыл государственный визит президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Кыргызстан 26-27 января 2023 года, в ходе которых приняты важнейшие документы, в том числе декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Эки кошуна мамлекеттин алакасы дагы бекемделип жатканын Кыргыз-Өзбек фондунун төрагасынын орун басары да айтты. 2022 жылы октябрь айында Өзбекстандан чыккан 50 жаңы автобустарды Ош шаарынын калкына лизингке беришкен. Мындан тышкары дагы көп иштер аткарылып жатыптыр. Mana 2021 yılda Özbek-Kırgız Rivojlanish fondi ochildi. Bugungi kunda 10 ta loyihani biza muvaffaqiyatli amalga oshirdik. Bu asosan o'sha ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish, Uzauto Motors kompaniyasidan B-Taxi kompaniyasiga 56 ta Cobalt mashinalarini olib kelib kredit hisobiga ularga taqdim qildik. Shuningdek, Ayluq Mutu, ularda Qirg'izistonda Ayluq Mutu munisipalniy korxonalarga bugungi kunda spets texnika, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan spets texnikalarni taqdim qilmoqdamiz. Bundan keyin ham bizani O'zbek, Qirg'iz rivojlanish fondimizda katta loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Өзбек эли менен Кыргыз элинин тарыхы бир, каада салттары окшош. Эзелтен бери келе жаткан карым-катнашыбыз бар. Экономика, маданият, рухий каада салттарды камтыган эгемендүүлүк майрамы тарыхый мааниге ээ. Кыргызстан аялдар конгресси да Өзбекстан аялдар комитети менен тыгыз иштеп, көптөгөн долбоорлор ишке ашырылууда. Азыркы учурда Өзбекстанга ыраазычылыкты билдиргилиси келип атат. Жанагы Манас айылы бар эмеспи Өзбекстанда 45 күндө президент Мирзиёев 45 күндө ошол Манас айылынын
эл аралык стандартка ылайык кылып айыл жасаганда ошол жерден келген биздин Кыргызстан аялдар конгрессинин ардактуу мүчөлөрү ошол жерде жашаган кыргыз айымдар айтып атат, биз президент Мирзиёевке аябай ыраазыбыз депчи. Азыркы учурда биздин элчи Хуршид Мирзахамидович дагы аябай көп иштерди кылып атат. Эки мамлекеттин өз ара соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 2022 жылы 1,5 миллиард долларга чейин барган. Жакын аралыкта муну 2 миллиардка чыгаруу мерчемделүүдө. Бул план белгилүү бир даражада Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу ишке ашырылышында толук аткарылат. Мындан сырткары алдыда автомобиль куруу, текстиль, энергетика, электротехника, туризм тармагында өз ара долбоорлорду ишке ашыруу турат. Маданий гуманитардык жана илим билим берүү мамилелеринин да өсүүсү каралган. Өзбекстан Республикасынын көз карандысыздыгына 32 жыл. 1991 жылдан баштап бул күнгө чейин эки өлкөнүн карым-катыш кызматташтыгы уланып келет жана натыйжалуу иштер жүрүп жатат. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан, Бишкек.